Dünya жүзіндегі миллиондогон, жада калса миллиардтаган адамдардын сүйүп ойногон волейбол спорту боюнча Кыргызстандын биринчилиги КТРК спорт телеканалында уланууда. Бүгүн биз дал ошол 2020 жылдагы Кыргызстандын чемпионатын алкагында өткөрүлүп жаткан жогорку лиганын беттештерин сиздердин назарыңыздарда булау, сиздердин назарыңыздарга салабыз. Жана кезектеги беттеш Бапа Барскон командасы жана Билим командалары бул беттеште мыктылыгын аныктайт. Дал ушул беттешти көрүүгө мен Кубан Жумамединов сиздерге баянамачылык милдетти аткарып берем. Анда эмесе биз команданын курамасы менен тааныштырууну баштайбыз. Билим командасы кызыл ак кийим менен бул беттеш үстүнө чыгууда. Бул команда Ишенелер Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин атынан түзүлгөн, дал ушул университетте окуган студенттерден түзүлгөн команда. Анда эмесе команданын курамасы менен тааныштырып баштасак. Арабаев командасы тагыраагы Билим волейбол клубу. Бейшенкул Калков биринчи катар саны менен, экинчи Айбек Жакыпбек уулу, үчүнчү Аманбек Токтокожо уулу, төртүнчү Бакыт Байсбек уулу, команданын капитаны бешинчи Орозбек Мама Юсуп уулу, 6-чы Бекболсун Алыбек уулу, 7-чи Жумабек Медетов, 8-чи Абдумалик Сүйүнов, 9-чу Эрмек Сабырбек уулу, 10-чу Бейкутбек Жакишев, 11-чи Ильяс Айлханов, 12-чи Автанжет Амангелди уулу. Ал эми анын атандаштары кызыл кара кийим менен Бапа Барскон командасы, 2-чи катар саны менен Эркин Азизов, 4-чү Бактыбек Кайырбек уулу, 5-чи команданын капитаны Нурадил Акимов, 7-чи Аман Касымбеков, 8-чи Рустам Куманбетов, 10-чу Максат Орозалиев, 11-чи Төлөгөн Берманов, 29-чу Кайырбек Кыдыралиев. Дал ушул Кайырбек Кыдыралиев ошол эле учурда команданын башкы машыктыруучусу экендигин маалымат иретинде сиздерге айтып кетсек. Эми Билим командасынын башкы машыктыруучусу Нуржанбек Акматов. Жогорку лиганын алкагында быйылкы сезондо 12 команда ат салышууда жана 12 команда 2 тайпага бөлүнгөн, 6 командадан жана ар бир тайпада командалар атандаштары менен бир ирет ойноп чыгат. Бүгүнгө чейин 2 команда 3 ирет беттешти өткөрүшкөн жана бул биринчи турдун алкагындагы 4-чү беттеш. Анда эмесе баштадык жана алгачкы аракет азырынча коргонууда Билим командасы мыкты. Дагы да болсо экинчи теп менен сокку, бирок Бапа Барскон командасынын оюнчулары катага жол бере элек. Азамат эки тарап тең азырынча өзүнүн мыкты чеберчилигин көрсөтүүдө. Азыр гана Бапа Барскондун оюнчусу Төлөгөн Берманов командасына алгачкы ийгиликтүү упайды алып келип берди. Дал ушул Билим жана Бапа Барскон командалары Б тайпасында жайгашкан. Мындан тышкары бул командаларда башка дагы Нарындын Теңир Тоо командасы, Чүй облусунун курама командасы Сары Өзөн командасы, Ош командасы жана Жалал Абадтын Динамо командалары дал ушул Б тайпасында орун алган. Андыктан дал ушул 6 команда Б тайпасында өздөрүнүн мыкты аракеттерин көрсөтүп, ким күчтүү экендигин далилдейт. Эскерте кетсек, жогорку лиганын чемпиондору кийинки сезондо улуттук лигада ойногонго мүмкүнчүлүк алат. Андыктан командалардын негизги максаты жогорку лиганын чемпиону болуу менен гана эмес, ошол эле учурда улуттук лигага жолдомо алуу экендигин биз белгилеп кетсек болот. Эсеп 2-1 Билим командасы азырынча алдыга озуп чыгууда. Жана бул жерде команданын капитаны Бакыт Байсбек уулу катага жол берди жана атандаштарына топту оюнга киргизүү мүмкүнчүлүгүн берди деп айтсак туура болот. Рустам Кулманбетовдун чыгарып берүүсү жакшы. Тосмодо өз ишин Бапа Барскондун оюнчулары аткарууда. Дагы да болсо чабуул жана керемет Аманбек Токтокожо уулунун өтө бир керемет менен бош аймакка чыгарып берүүсү ийгиликтүү болуп чыкты. 3-2 эсеп.
өтө мыкты деңгээлде кубаттуу сокку болду жана анын жыйынтыгында топ аянттын ичинен орун тапты калыстардын пикири боюнча. Дагы да болсо топ оюнда жана кезектеги экинчи сызыктан чабуулга барат. Бирок коргонууда Билим командасынын машыктыруучусу тагыраагы кечиресиздер, капитаны өзүнүн ордунда. Өтө бир керемет аракеттерди көрүүдө, бирок оюнчулар жана бул жерден Төлөгөн Берманов бош калган аймакка топту багыттады дагы. Ал учурда Билим командасынын дээрлик бардык оюнчусу ал топко жетип бара алган жок. 4-3 алдыда Бапа Барскон командасы келе жаткан, бирок акыркы топто Билим командасы эсепти теңегенге жетишти. Ильяс Айлханов топто. Биринчи топ кабылда мыкты жана кайрадан эле Бапа Барскондун оюнчулары чабуулдо мыкты экендигин далилдеп жаткан учур. Аман Касымбеков кайрадан командасын астыга чыгарды. Эсеп саны 5-4. Экинчи сызыктан сокку бар. Коргонууда дагы да болсо Бапа Барскондуктар мыкты. Эми экинчи аракет менен экинчи сызыктан чабуулга барат жана 6-4 эсеп саны. Бактыбек Кайырбек уулу. Жана дал ушул учурда азыр Билим командасынын алмашуу болду. Команданын капитаны Бакыт Байысбек уулу оюн таласын таштап кетти. Анын ордунда Жумабек Медетов оюнга чыкты. Азырынча Бакыт Байысбек уулу чындап айтканда бул оюнга настрою өтө жакшы эмес экендигин, буга чейинки аракеттерин байкасак болот. Сөйдө бир нече ирет катага жол берди. Азыр эми кезектеги Бапа Барскондун чабуулу коргонууда. Жаңы гана оюн таласына чыккан оюнчу мыкты, дагы да болсо экинчи ирет командасын сактоодо. Жана акыры дал ушул Жумабек Медетов жаңы гана оюн таласына чыгып, командасынын керегине жароо менен эсеп санын 1 упайга чейин кыскартууда. 5-6. Тосподо азыр кайрадан Билим командасы ийгиликтүү болуп чыкты. Жана эсеп саны теңелди. Жана алмашуу бар. Бапа Барскон командасында дагы Нурадил Акимовдун ордунда мынакей команданын машыктыруучусу Кайырбек Кыдыралиев өзү оюн таласына чыкканын көрүүдөбүз. Бул жерде Барскондун оюнчулары бири-бирин түшүнө алышкан жок. Жана топту чыгарып берүүдө Максат Орозалиев бир аз адашкан. Команданын машыктыруучусу азыр топту чыгарып берүүдө ката кетирди. Жана Билим командасы ортодогу айырмачылыкты 2 упайга чейин өстүрүүгө жетишти. 8-6. Дагы да болсо Билим командасы тоспосу мыкты. Экинчи ирет чабуул, бирок бул ирет дагы коргонууда мыкты. Өтө керемет сокку. Экинчи сызыктан келип пайп соккусун узатты. Бул жерде Ильяс Айлханов. Дал ушул 11-чи катар саны менен оюнду алып барып жаткан Ильяс Айлханов буга чейинки оюндарда Билим командасынын көзгө көрүнүктүү оюнчусу экендигин биз билип калдык. Дагы да болсо ортодогу айырмачылык 2 упай жана 7-9 эсеп саны.
Билим командасына азыр чабуул жасаганга дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Жана Бактыбек Кайырбек уулу Бапа Барскон командасынын оюнчусу азыр экинчи сызыктан чуркап келип чабуулга барган, бирок анын узаткан ортодогу торчону өтө алган жок. Дагы да болсо чабуул бар жана Тоспо. Автандил Амангелди уулунун аткаруусундагы Тоспо кезектеги 11-упайды Билим командасына алып келди. Биринчи топту кабыл алды Бапа Барскон ата жол берген жок. Жана андан ары Максат Орозалиевдин узаткан соккусу Тоспого тийип, аянтчаны таштап кетти. Жана демек упай Бапа Барскон командасына берилет. 8-11. Жана команданын машыктыруучусу Кайырбек Кыдыралиев катага жол берди жана өзүнүн өнөктөштөрү ошол эле учурда шакирттеринен кечирим сураганын биз байкадык. Жана дагы да болсо топ оюнда чабуул жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде пас чыгарып берүүдө бир аз ыңгайсыз пасты өнөктөшүнө чыгарып берип койгон. Жана ошол эле кезде Кайырбек Кыдыралиев кезектеги катага жол берди. Ооба. Кайырбек Кыдыралиев азыр пас чыгарып берүүдө дагы, топ оюнга киргизүүдө дагы катага жол берди. Жана жалпы эле анын командасында азыр оюн жүрбөй жатканын байкасак болот. 13-8 эсебинде алдыда Билим командасы. Жана бул тунугу анын командасына канчалык деңгээлде жардам берет чогуу байкап турабыз. Бирок топто дагы да болсо Билим командасында Аманбек Токтокожо уулу топто оюнга киргизмекчи. Анын узатылган соккусу өтө эле кубаттуу, бирок так эмес. Тогуз 13. Жана Билим командасынын узатылган соккусу Тоспону жарып өттү. Жана кезектеги упай Билим командасына жазылат. Дагы да болсо чабуулга бул жерде Барскон командасы барган. Жана ортодогу Тоспого тийген топ өз ишин жакшы эле деңгээлде аткарган, бирок өз учурунда Билимдин башка оюнчулары ал топтун багытын аныктай алышкан эмес. Бул жерде эмне деген сокку, эмне деген аракет. Рустам Кулмамбетов катага жол берди. Анын жыйынтыгында 15-упайдагы Билим командасынын капчыгына салынды. Кайрадан Тоспо өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Жана 16-10. Демек, биринчи партияны жеңип алууга Бапа Барскон командасы өтө эле мыкты деңгээлде жакындап келүүдө. Кайрадан Бапа Барскондун оюнчулары бири-бирин түшүнбөй жатканын биз байкоодобуз. Кайырбек Кыдыралиев эми командасынын оюн талаасынын ичинен эмес, сыртынан гана көзөмөлдөйт. Сөйдөгөн азыр гана ал оюн талаасын чыгып кетти. Жана машыктыруучусу оюн талаасын таштап кетер замат Бапа Барскондун оюнчулары эсеп санын кыскартканга жетишти. 16-11 азырынча Бапа Барскондуктар утулуп жаткан учуру.
Бапа Барскондун оюнчулары чабуул жасаган мүмкүнчүлүгү бар. Жана дагы бир ирет Бактыбек Кайрбек уулунун узаткан соккусу торчону ашып түшө алган жок. 17-11. Колонуда топту командасында сактап калды. Жана керемет. Нурадил Акимов команданын капитаны. Жаңы гана оюн таласына чыккан, ал өзүнүн машкуруучусу Кайрбек Кыдыралиевди алмаштырган. Жана ийгиликтүү түрдө алмаштырды деп айтсак болот. Себеби азыр командасына керектүү 12 упайды алып келип бергенге жетишти. Өтө керемет, кубаттуу сокку. Абдумалик Сүйүнов. 19-12. Тосподо кайрадан Билим командасынын оюнчусу Элмек Сабырбек уулу ийгиликтүү болуп чыкты. Жана эсеп санын 20 упайга чейин жеткирди командасын. Жана кайрадан кезектеги тынугу. Чүй облусунун курама командасы менен болгон беттеште Билим командасы 2-0 эсебинде утулуп жаткан. 3-чү партияда дагы эсеп саны ортодогу айырмачылык 7 упайга чейин жетип, атаандаштарын утулуп жаткан кезде Билим командасы өздөрүнүн демин калыбына келтирип, экинчи дем менен оюнду өздөрүнүн тарапка буруп алган. 3-чү партияны жеңип, андан ары камбек жасоо менен жалпы партиялардын эсебинен 3-2-ге утуп алган Сары Өзөн командасын. Бирок андан кийин тажрыйбалуу спортчулардан турган Динамо Жалал-Абад командасынан 0-3 эсебинде утууга мажбур болгон. Бирок ошентсе дагы Сары Өзөн командасынан 2 партияны тег уттуруп коюп, 3-чү партияда бир топ упай менен алдыга атаандаштарын өткөрүп жибергенден кийин мындай камбек жасоо Билим командасында мүнөз бар экендигин далилдегенди айтсак болот. Азырынча Билим командасына камбек жасоонун кереги жок. Тескерисинче бул оюнда Билим командасы алдыда азырынча. 13-21 Бапа Барскондун оюнчулары топту оюнга киргизди. Дагы да болсо чабуул жасаган мүмкүнчүлүк бар. Жана кезектеги Тоспо өзүнүн милдетин аткарды. Бүгүнкү күндө Билим командасынын курган тосмолору өз ишин мыкты деңгээлде аткарып жатат. Жана топту оюнга киргизүүдө Эрмек Сабырбек уулу катага жол берди. Ошол эле кезде атаандаштары бул катанын жардамы менен бир упайда өздөрүнүн капчыгына салды. Нурадил Акимов команданын капитаны топту оюнга киргизди. Жана караңыздарчы, Нурадил Акимов бир гана топту оюнга киргизип койбостон андан соң атаандашынын чабуул тосконго жардам берди. Бул жерде ортодогу Бапа Барскон командасынын оюнчулары алдыңкы 3 оюнчусу жана арттагы сызыктагы 3 оюнчу ортодогу аралыкты сактай алышкан эмес, жана бош калган аймакка топту багыттаган. Бапа Барскондун оюнчусу командасына керектүү упайды алып кетип берди. Дагы да болсо Билим командасы чабуулда жана Абдумалик Сүйүновдун узаткан соккусу ийгиликсиз. 15-23. Бапа Барскон командасынын абалы оор биринчи партиянын жүрүшүндө. Экинчи сызыктан сокку жасалат, коргонууда Бапа Барскондуктар азырынча ийгиликтүү. Ошентсе дагы экинчи теп менен чабуулга Билим командасы барды. Бул иретте коргонууда өтө керемет аракеттерин көрүүдө. Дагы да болсо топ оюнда. Чабуул жана бул ирет дагы коргонууда Билимдин оюнчулары өзүнүн ордунда.
Дагы сокку жана караңыздарчы өтө бир керемет оюн жүрүп жатат. Кезектеги аракет жана бул ирет Билим командасы топту бош аймакка өткөрүп коюуга жетишти. 24-15 сет point жана биринчи партияга чекит коюуга азыр Билим командасы жакын келүүдө. Бул жерде Тосмо өзүнүн ишин мыкты деңгээлде аткарды жана эсеп саны биринчи партияда 25-15. Бүгүнкү күндө Билим командасы дагы, Бапа Барскон командасы дагы деңгээли жагынан бирдей деп айтсак жаңылбайбыз. Болгону Билим командасы азыр жеңем деген максаты күчтүүрөөк экендигин биринчи партиянын жүрүшүндө биз көрдүк. Экинчи партия башталды жана алгачкы чабуулга Билим командасы бара алган жок. Дагы да болсо топ оюнда жана алгачкы аракети менен Билим командасы биринчи упайды өзүнүн командасында алып келүүдө. Топту оюнга Билим командасы киргизмекчи. Жана чабуулга Бапа Барскондуктар дагы бир ирет барууда жана бүгүнкү күндө Билим командасынын Тосмосу өз ишин мыкты деңгээлде аткарууда. 2-0 эсеп. Билим командасынын оюнчуларынын бою өтө деле узун эмес. Волейбол спортунда спортчулардыга салыштыра турган болсок, бирок оюнчуларда мыкты деңгээлде секирүү жөндөмү күчтүү экенин көрүбүз. Секирип Тосмо курууда өздөрүнүн мыкты аракеттерин көрүүдө. Эми гана биринчи упайын Бапа Барскондун оюнчулары өздөрүнүн капчыгына салды. 1-3. Максат Орозалиев. Топту оюнга киргизгени менен анын өнөктөштөрү атаандашынын чабуулун токтотууга мүмкүнчүлүгү жеткен жок. Автандил Амангелди уулу жана Тосмо кезектеги өзүнүн ишин мыкты деңгээлде аткарды. Бүгүнкү күндө Нуржанбек Акматов Билим командасынын машыктыруучусу командасына мыкты деңгээлде Тосмону курганга үйрөткөнүн биз байкоодобуз. Жана бул ирет дагы ийгирээк Билим командасына жылмайды. 6-1 эсеп. 6-1. Дагы да болсо Бапа Барскондуктар чабуул жасаганга мүмкүнчүлүктү жокко чыгарып салууда өздөрүнөн өздөрү. Караңыздарчы, керемет кубаттуу сокку болгон. Бирок биринчи аракет менен Билим командасы ал топту тосконуна карабастан экинчи аракети менен Орозбек Мама Юсуп уулу командасына экинчи упайды алып келип берди. Эсеп 2-6. Жана Ильяз Алиханов мыкты реакцияны бизге далилдеп өттү. Бош калган аймакка топту узатып командасына 7-нчи упайды алып келгенге жетишти. Дагы да болсо ийгирээк азыр Билим командасынын пайдасында. Жана акыркы мүнөттөрдө
Бапа Барсконун ойыны дерлік жүрбей жатқанын біз байқодоғыз. Анын жиынтығында азыр алар тайм-аут алғанға мажбур. Есеп 8-2 Билим командасының пайдасында. Жана Ильяз Айлихановтың қатасынан olan 3-чү ұпайды Бапа Барсконун командасы өздерінің қарамағына жазды. Есеп 3-8. Жана бұл рет бұға чейин белгілеп кеткенбіз. Билим командасын тосмосы өз үшін мықты деңгейде атқарып жатат деп. Анеми тескерисинче Бапа Барсконун тосмосы бүгін ешбір топтың мезен ушул тосмонун жардамы менен тоса албай жаткан учурун байкодобуз. 4-9. Жана Бактыбек Кайырбек уулу. Топту оюнга киргизет. Жана эми гана мынакей биринчи ирет бул партиянын жүрүшүндө Тоспо өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Аман Касымбеков бул ирет Тосподо ийгиликтүү болуп чыкты. Бирок кийинки аракетте да ушул Тоспо атаандаштын топтоонун мизин кайтара алган жок. Жана дагы да болсо ортодогу 5 пай айырмачылыгын калыбына келтирди. 15 есеп. Эми гана 6-чы ұпайды командасына Бапа Барсконун капитаны Нурадил Акимов алып келип берди. 6-10 демек есеп. Жана бул жерде аз жерден жөнөкөй топту өткөрүп жибере жаздады. Бирок ошентсе дагы дал ушул Максат Орозалиев 10-чу катар саны менен Билим Бапа Барскон командасынын оюнчусу топту командасына сактап гана калбастан упай алып келгенге жетишти. Бул ирет Тоспо өзүнүн милдетин мыкты деңгээлде аткарды. Жана чабуулга бара жатып Бактыбек Кайырбек уулу белгиленген чейинде басып кеткен. Волейбол спортунун эрежеси боюнча экинчи сызыктагы оюнчулар чабуулга бара жаткан кезде белгиленген сызыкка жете электе эле чуркашы зарыл. Сегиз 11 ортодогу айырмачылыкты уламдан-улам кыскартууну Бапа Барскон командасы мыкты деңгээлде ишке ашырууда. Жана дагы да болсо ортодогу айырмачылык 2 ұпайга чейин кыскарат. 9-11. Барскондуктардын капитаны Нурадил Акимовдун чыгарып берүүлөрү ийгиликтүү болуп келген. Жана дагы да болсо Нурадил Акимов топту оюнга киргизүүнү улантат. Ортодогу айырмачылык 1 ұпайга чейин кыскарды. Бапа Барскон командасы бул оюнда бул партиянын жүрүшүнө кичи камбек жасап жатат деп айтсак болот. Жана азыр эсеп саны теңелди 11-11. Жана бул жерде тайм-аут керек. 100%-тан келди. Нуржанбек Акбатов машыктыруучусу Билим командасынын бир аз бул тайм-аутту кечигүү менен алгандай, себеби дегенде ортодогу 5 ұпай айырмачылыкты азыр жоготуп койду.
Бұл тынуы анын командасына жардам береби жокпу байкап тургайлы. Экинчи аракет менен чабуулга барат. Бапа барскондуктар коргонууда мыкты. Жана тынугу Билим командасына пайдасын бериптир. Эми гана алар эсеп санын өз пайдасына өзгөртүүгө жетишти. 12-11. Төлөгөн Берманов өтө керемет аракетин көрүп, ортодогу айырмачылыкта кыскартып гана койбосун теңеп да койду. Бул учурда жана бул жерде тосмого тийген топ андан ары аянттын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Андыктан кайрадан топту Билим командасынын оюнчулары оюнга киргизген, бирок анын бул аракети ийгиликсиз жана эсеп саны 13-13. Бапа Барскон командасы эсепти теңеп алгандан кийин бул партиянын жүрүшүндө эсеп саны серкинчек түрүндө уламдан улам алмашууда. Дагы да болсо ортодо айырмачылык 1 упай Билим командасы пайдасында, бирок азыр бул чабуул менен эсеп сан теңегенге мүмкүнчүлүк болгон. Бирок ал мүмкүнчүлүктү азырынча барскондуктар пайдалана элек. Чабуул бар жана өз учурунда коргонууда мыкты. Дагы да болсо топ оюнда, эми гана чабуул болот. Караңыздарчы, эки команданын тең коргонуусу мыкты. Бул упайды эч кимиси бергиси келген эмес. Жана болгону Билим командасынын тосмосу кезектеги упайды командасына алып келип берди. 15-13. Жана канчалык аракет кылбасын, азыр топту барскондуктар тоса алган жок. 16-13. Кайрадан ортодогу айырмачылык уламдан улам өсүп бара жатат. Экинчи сызыктан чуркап келип чабуулга барган. Бирок коргонууда барскондуктар азырынча мыкты. Он 14-16. Бүгүнкү күндө волейбол боюнча өлкө биринчилиги Ош жергесинде өтүп жатканын белгилеп кетебиз. Ош шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорт мектебинде жайгашкан спорт залда өтүүдө. Белдештер Кыргызстандын чемпионаты 2 лигада өтөрү дагы маалым. Улуттук лига, бул 1-дивизион деп айтсак болот. Ал жерде өлкөнүн эң күчтүү 8 командасы чемпиондук үчүн ат салышат. Андан кийинки 2-дивизион бул жогорку лига. Анда 12 команда улуттук лигага өтүү үчүн ат салышып жаткан учуру. Бул ирет Бактыбек Кайырбек уулу топту 2 ирет тийгендиги үчүн упай атаандаштарына берүүдө. Волейбол спортунда оюнчу катары менен 2 жолу топко тийбеши керек. Бул волейболдун алтын эрежеси. Жана топ дагы да болсо оюнда. Экинчи сызыктан Билимдин оюнчулары чабуулга акырын гана топту өткөрүү менен барган. Бирок бул жерде дал ушундай аракет менен Бактыбек Кайырбек уулу командасына керектүү упайды алып келип берди жана ортодогу айырмачылык 1 упайга чейин кыскарды.
16-17. Дагы да болсо ортодогу 2 ұпай айырмачылыгында эсеп уланды. Бул жерде Нурайдил Акимов торчого тийип кеткен. Бул дагы волейбол спортундагы негизги эрежелердин катарына кирет. Өтө керемет кубаттуу сокку. Аман Касымбековдун аткаруусунда. Жана экинчи партиянын жүрүшүндө Билим командасы мыкты деңгээлде атаандаштарына каршылык жаратып жаткан учуру. Биринчи бөлүктө ишенимдүү түрдө жеңгенде карабастан, экинчи бөлүктө азыр мыкты деңгээлде атаандаштык жаралтылат. Эки команда тең. Сөйдөн ортодогу айырмачылык болгону 2 ұпай. Жана азыр бул эсеп санын 1 ұпайга чейин кыскартууга жетишти барскондуктар. Экинчи тепмен чабуулга барат жана Билим командасы дагы да болсо экинчи партияны жеңип алууга жакын келүүдө. Жана бул жерде жөнөкөй катага жол берди. Айбек Жакыпбек уулу атаандаштарынын өтө кубаттуу эмес соккусун тосо алган жок. Жана Барскон командасы бул партияда аягына чейин күрөш жүргүзөр далилдөөдө. 19-21. Экинчи партияны Билим командасына утуруп койгонго дагы да болсо макул эмес Барскон командасы. Эми гана оң канаттан Ильяс Алиханов кубаттуу сокку жасаган. Анын жыйынтыгында атаандаштарынын тосмосу бул топтун безин кайтара алган жок. Жана эйс Автандил Амангелди уулу топту оюнга киргизүү менен дароо эле командасына упайды алып келип берди. Жана 23-19 эсебинде алар экинчи партиянын жүрүшүндө алдыга озуп чыкты. Экинчи партияда ийгиликке жетүү Барскон командасы үчүн оор ишке айланып калды. Сөзү дегенде болгону 2 ұпай гана Билим командасына бул партияны жеңүүгө жетпей жаткан учуру. Эми Билим командасынын оюнчулары чабуулга барат. Дагы да болсо топ оюнда. Жана бул жерде топту кабыл алууда катага жол берди Барскон командасынын оюнчусу. Жана сет point Бекутбек Жакишов топту оюнга киргизет. Жана Барскон командасы дагы да болсо бул партияны атаандаштарына берип койгонго макул эмес. 21-24.
Дагы бир ирет сет point жана бул жерде бул партияны Бапа Барсконун оюнчусу Төлөгөн Берманов белек иретинде эле берип койду. Өтө бир жоопкерчиликтүү учурда ал топту оюнга киргизгенде катага жол берди. Волейбол боюнча Кыргызстандын чемпионаты жогорку лига 1-тур жана 1-турдун алкагындагы 4-чү оюндар. Бапа Барскон Билим командасы кимиси мыкты экендигин аныктап жаткан учуру. 3-чү партия алгачкы 2 партияда Ишенова Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен келген Билим командасы атандаштарын ишенимдүү түрдө жеңип алган. Эми 3-чү партиянын жүрүшү кандай болот чогуу биргеликте байкайбыз. Экинчи сыктан мыкты деңгээлде чабуулга барган Абдумалик Сүйүнов Билим командасынын оюнчусу жана 3-чү партиянын жүрүшүндө эсеп саны азырынча 1-1. Алгачкы 2 партияны уттуруп койгон Бапа Барскон командасы камбек жарата алабы жокпу? Чогуу биргеликте байкайбыз. Андагы жол болсо Билим командасы 3-0 эсебинде атандашын таш талканын чыгарып ишенимдүү түрдө жеңишке жетеби? Аны дагы алдыңкы убакытта чогуу биргеликте көрөбүз. Негизинен камбек деген түшүнүк бул спорттун кайсы гана түрү болбосун бардыгында бар жана көпчүлүк көрөрмандар да ушул камбек жарата турган оюндарды эстеп калары дагы белгилүү. 2-2 эсеп. Камбек жаратуу үчүн Бапа Барскондо мүмкүнчүлүк бар. Болгону алдыңкы 3 партияны жеңиши зарыл. Ал эми Билим командасы Бапа Барсконго караганда чебер жол болсо мыкты деп айта албайбыз. Андыктан мүмкүнчүлүк дагы да болсо бар. Болгону өздөрүнүн оюнун ойношу керек. Мынакей 3-чү партиянын жүрүшүндө Бапа Барскон командасы 4-2 эсебинде алдыга озуп чыкканга да жетишти. Жана бул ирет дагы Барскон командасынын тосмосу өз ишин аткара алган жок. Нурайдил Акимов жана Рустам Куманбетов 2 оюнчу тосмону тургузган, бирок алардын тосмосу ийгиликсиз. Жана Максат Орозалиев топту кабыл алууда ишенимсизирээк оюн көргөздү. Аны жыйынтыгында Билим командасы эсеп санын теңеп койду. 4-4. Өтө кубаттуу сокку, бирок так эмес. Андыктан упай Ыскөл облусунан келген волейболчуларда 5-4. Буга чейинки экинчи партиянын жүрүшүндө дагы эсеп саны уламдан улам алмашып селкинчек түрүндө болуп келген. Бирок акыркы 20 упайдан кийин Билим командасы өздөрү бул беттештин жүрүшүн колго алып алдыга озуп кеткен. Азырынча ортодо айырмачылык жок. Эсеп саны тең 5-5. Жана Тосмо өз ишин аткара алган жок. Ооба. Тосмого тиген топ андан ара аянчанын ичинен эмес сыртынан орун алды. 6-5. Барскондуктар алдыга чыкты. Дагы да болсо Билим командасынын экинчи теп менен чабуул жасаган мүмкүнчүлүгү бар.
Жана бул иреттагы Барскон командасынын тосмосу өз ишин аткара алган жок. Бүгүнкү күндө дээрлик 90% Барскон командасынын тургузган тосмолору пайда алып келбей жатат. Эрбек Сабырбек уулу топту оюнга киргизет. Билим командасынын оюнчусу жана бул ирет анын аракети командасына упай алып келген жок. Бирок калысынын бул чечими менен азыр Билимдин оюнчулары макул эмес. Акыры бул упайды экинчи калыс Билим командасына берди жана оюн андан ары уланат. Эсеп кайрадан тең 7-7. Демек, үчүнчү өтө бир чечүүчү делген партияда эсеп саны теңелип, кызыктуу беттеш, кызыктуу чыңалуу дагы да болсо уланарын биз байкоодобуз. Жумабек Медетов оюн таласын таштап кетет. Билим командасынын оюнчусу, анын ордуна команданын капитаны Бакыт Байасбек уулу чыгууда. Бакыт Байасбек уулу эсиңиздерде болсо, биринчи партиянын башында өтө ишенимсиз оюн көргөзгөн, анын жыйынтыгында машыктыруучу аны алмаштырууга мажбур болгон. Эми үчүнчү партияда өтө чечүүчү учурда команданын капитаны оюн таласына чыкты жана 9-8 эсебинде азыр Билимдин оюнчулары алдыга чыкты. Эми гана узатылган сопкуда Барскондун оюнчусунда мүмкүнчүлүк болгон, эсеп теңөөгө, бирок анын чабуулда аракети эреженин бузуу менен гана коштолгон. Андыктан ортодогу айырмачылык 2 упайга жетти. Эсеп саны 18. Демек, Билим командасынын оюнчулары бул беттештин тагдырына үчүнчү партиянын жыйынтыгы менен гана чекит коюп коюуну каалап жаткан учуру. Он 8 эсеп Билим командасынын пайдасында. Азыр болсо Барскон командасы экинчи степ менен чабуул жасаган мүмкүнчүлүгү бар жана ал чабуулдан акыры упайды иштеп тапты Барскондуктар. 9-10. Жана бул жерде команданын капитаны азыр катага жол берди деп айтсак туура болот. Себеби дегенде Бакыт Байасбек уулунун көтөрүп берүүсү өтө ыңгайсыз жана бою узун Автодил Амангелди уулу үчүн ал топту багыттоо өтө кыйынчылыкка турду. Бирок бул ирет дал ушул Бакыт Байасбек уулу өтө мыкты деңгээлде топту чыгарып берген. Экинчи сызыктагы оюнчуга өнөктөшүнө топту чыгарып берген. Ал өз убагында пайп соккусун узатуу менен командасын кайрадан алдыга чыгарган. 11-10. Кайрадан команданын капитаны чыгарып берүү жасайт. Жана бул иреттагы ийгиликтүү 12-10. Бакыт Байасбек уулу тыныгуудан кийин эс алып чыгып оюнга ишенимдүү беттеш өткөрүп баштады.
Дагы да болсо капитан топту чыгарып берет. Жана бул ирет коргонууда азыр өз ишин Барскондун оюнчулары мыкты деңгээлде аткарды. Бул ирет биримдин оюнчусу Ильяс Зайлиханов топту начар жөндөгөн, анын жыйынтыгында командасын бул упайдан кол жууп калды. Андан ары Бапа Барскон өзүнүн дымагын күчтөп, эсеп санын теңеп койгонго жетишти. 12-12. Автандир Амангелди уулу азыр топ оюнга киргизет. Анын командасы азырынча алдыда. Бирок ортодогу айырмачылык болгонду бир гана упай. Жана керемет аракетти Аман Касымбеков аткарды. Бапа Барскондун оюнчусу өтө мыкты реакцияны көргөздү, дагы бош аймакка топту чыгарган. Жана бул жерде биримдин либеро оюнчусу Бейшонкул Калыков катага жол берди. Атандаштары узаткан топту ал аягынын сыртынан түшөт деген ою болгон, бирок анын ою иш жүзүндө туура эмес чыкты. Жана эсеп саны теңме-тең. Ильяс Зайлиханов кезектеги упайды командасына алып келип берди. 14-14 эсеп. Жана Ильяс Зайлиханов өзү азыр топту оюнга киргизет. Дал ушул оюнчу Билим командасын буга чейинки беттештерде дагы алдыга сүрөгөн. Жана бул оюнда дагы мыктылыгын дагы бир ирет далилдөөдө. Жана Билим командасы азыр кайрадан алдыга озуп чыкты. Ооба, бүгүнкү беттеште тагыраагы дал ушул партияда өзгөчө ортодогу эсеп серкинчек түрүндө уламдан улам алмашууда. Жана эми гана алдыга озуп чыгып кетүүгө мыкты мүмкүнчүлүк болгон. Дагы да болсо Билим командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Жана бул ирет Аманбек Токтокожо уулу шашып кетти. Ал алгач өнөктөшүнө пас чыгарып берүүгө мүмкүнчүлүгү болгон. 15-15. Оюн кызыктуу түрдө уланып жаткан учуру. Кезектеги чабуул бар жана ийгиликтүү. Эрмек Сабырбек уулу 16-чы упайды командасына алып келип берди. 16-15. Жана Абдумалик Сүйүнов өз азыр топту оюнга киргизмекчи. Өтө керемет сокку коргонууда Билимдин оюнчулары мыкты. Ильяс Зайлиханов анын чабуулу ишке ашкан жок. Экинчи сызыктан чабуул бар. Жана бул ирет дагы эки команданын коргонуусу өз иштерин мыкты деңгээлде аткарууда. Топ дагы да болсо оюнда жана эми гана упайды Билим командасы алабы деген ойлор болгон. Бирок дагы да болсо жана эми гана Бапа Барскондун эки оюнчусу бири-бирин түшүнбөй, анын жыйынтыгында Ильяс Зайлихановдун узатылган соккусу упай менен жыйынтыкталды. 17-15. Өтө керемет сокку, бирок Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарып жаткан учуру. Дагы да болсо топ оюнда көтөрүп берүү бар. Караңыздарчы, эки команданын оюнчулары болгон күчү менен аягына чейин күрөшүп жаткан учуру.
Азамат эки команданын оюнчуларына азыр биз баа беришибиз керек. Бул учурда азыр Бакыт Байсбек уулу Бирим командасынын капитаны атаандаштарына алданып калды. 16-17. Азамат коргонууда караңыздарчы. Кандай деңгээлде мыкты оюнду алып барды. Жана Бактыбек Кайрбек уулунун ал аракети командасына акыры упай алып келип берди. Себеби дегенде атаандашынын узатылган соккусу ортодогу торчону ашып түшкөн эмес. 17-17. Бул ирет Барскон командасынын тосмосу өз ишин аткара алган жок. Топтун мизин кайтарганы менен топ бандандары аянтчанын сырткы бөлүгүнөн орун тапты. Дагы да болсо Билим командасы алдыга озуп чыкты бир упай айырмачылыгында. Бирок Барскон командасы дароо эле эсепти теңеп койду. Аман Касымбеков атаандашынын тосмосун жарып өтүп эсеп санын 18-18ге алмаштырып койду. Экинчи сызыктан дагы да болсо сокку бар. Ильяс Айлиханов дал ушул ысымды эстеп калыңыздар. Буйрса дал ушул жаш оюнчу мүмкүн мындан кийин карьерасын кийинки сезондо улуттук лигада улантышы мүмкүн. Мындай оюнчуну албетте башка клубтун өкүлдөрү дагы баалап коёру толук ыктымал. Дагы да болсо Ильяс Айлиханов, бирок бул ирет дал ушул оюнчунун узатылган соккусу тосмону жарып өтө алган жок. Демек мактоо азыр Ильяс Айлихановго бир аз терс таасирин тийгизип койгондой. Жана Бакыт Байсбек уулу эмне кылды? Пас чыгарып берүүдө каттага жол берди. Ал өзүнөн өкдөш артта турган билген, бирок эмнегедир пасты туура эмес жакка чыгарып койгон. Азыр өзүнүн катасын оңдоп, мыкты деңгээлде бош аймакка топту узатуу менен командасына керектүү пайда алып келип берди. 20-20. Сокку бар жана коргонууда. Бапа Барсконун оюнчулары мыктылыгын далилдеп жаткан учуру. 21-20. Дагы да болсо Ильяс Айлиханов команданын керегине жарап жаткан учуру. 21-21. Бактыбек Кайрбек уулу азыр кубаттуу сокку узатканы менен соккусу так болбой калган. Дагы да болсо Барскон командасынан чабуул бар. Жана караңыздарчы, бул жерде Билимдин оюнчулары чоң катага жол берди. Эки оюнчу тосмого туруу үчүн кеткен болсо, калган 4 оюнчусу аянттын арткы бөлүгүнөн орун алып калган. Дагы да болсо Ильяс Айлиханов эсеп санын өзүнүн командасына ийгиликтүү кылып өзгөрттү. Ильяс Айлиханов команданын жылдызы. Дагы да болсо топ
Bilim komandasına cana esep sаны 24-22. Match point. İlyas Aylixanov hazır бұл беттешин тағдырына чекит койгонго жакын келүүдө. Бирок ал топты оюнга 30 секундадан кийин киргизүүгө мүмкүнчүлүк алат. Азыр тыдыгуу убактысын Кайырбек Кыдыралиев алды. Бул беттешти жеңип алууга мыкты мүмкүнчүлүк билим командасы үчүн түзүлүүдө. Матч point. Жана тосмодо билимдин оюнчулары мыктылыгын көрсөттү. Жана эсеп саны 25-22. Жалпы партиялардын эсебинде 3-0 жана билим командасы бул беттеште жеңишке жетти. Жана биз албетте билим командасынын бул жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Бапа Барскон командасынын оюнчуларына кийинки оюнуна ийгилик каалайбыз.